Men аларга ишенип, мен баламды жөнөттүм. Буlarga акча. Алатоо аквапаркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясынан кийин шаардагы номер 95 мектептин башталгыч классынын 6 мугалими менен окуу бөлүмүнүн башчысы кызматтан алынды. Эс алуу борбордун жоопкерсиздиги коомдо талкууланып жатканда Алатоо ресторанынан жабыркаган дагы бир жаран биздин редакцияга кайрылды. Мындан 4 жыл мурун Алатоодо өткөн тойдун коноктору массалык түрдө ууланып ооруканага түшкөнү эсиңиздерде болсо керек. Көрсө, ал окуя боюнча ашпозчуга айып пул салынганы болбосо, Алатоо эч бир жоопкерчилик тартпай, дары-дармекке кеткен материалдык чыгымды да ушул күнгө чейин төлөп берилген экен. 264 киши бул инфекционный больницада регистрациялуу болгон. Үйүндө дарылангандарды деле мен билем. Бир 20дай киши, Казакстандан 30 киши жатты больницага. Ар бир киши 3000 сом төлөдү да. 3000 сом. Бирок бул жанагы эмес эле. Ошо инфекционный жатып, жанагы медсестралар оң карады да. Ошол эле. Ар бирөөнүн короткон жана аптекага барып короткон дары-дармеги белгилүү алганча экен. Ошентип жыйынтыгында эмне болду? Аксакалдын жакшы ниет менен берген жакшылыгынын артына көө жабылды. Ооруканага түшкөн ар бир жаранга 3000 сомдон жана дары-дармекке чыгаша болду. Буларга акча. Биринчи орунда акча, анан кийин бардык нерсе болот. Сатып алат. Адамдын өмүрү буларга? Өмүрү болон бир тыйын. Бир тыйын. Мына айтып атасыңар, жанагы кичинекей бала чөгүп кетти. Дагы көп нерсе болот. Эгер ушундай берсе. Анан эми буларды билбейм. Бийликтин эле мындай шалакылыгы болуп атат азырынча. Мен ошондой эле түшүнөм. Буларда ушул буларга баары болот деген эле сөз. Анан бир нече эси бар экен. Бир эси бар экен ошо Кочкорлук бир жана Бакыт деген бир аял. Анан жанында дагы шурудай болуп жанагы жүзүмдүн чиңгили барга, ошого окшогон жанагы мителер жабышып алгандар бар экен. Майда бизнесмендер да эми. Анан мен ар бир 2-3 таанып калдым. Мага келишкен анан теги бу дейт айылына койгулачы. Момундай маселени момундай эле чечели. Мына эл аман калды эң негизиси. Эмне деген кыйынчылык болду ошо бир жума. Биз ошондо жүрдүк. Басып да келген жок бирөө дагы. Эми аквапарктан өлүм тапкан баланын окуясына келсек. Ооба, уюштуруш иштери боюнча мугалимдерде жоопкерчилик бар. Бирок Алатоо эс алуу жайына кандай чаралар, кандай иштер көрүлүп жатканы боюнча маалымат жок. Эми четинен бардыгы болуп аквапаркка 232 башталгы класстын окуучулары, 9 мугалим, 9 ата-эне барган. 232 жаш балага эс алуу жайында 3 эле куткаруучу каралган. Эгер көзөмөл органдары менчик ээлери милдеттерин жана бекитилген эрежелерди так аткарганда көп кырсыктарга жол берилмек эмес. Алатоо аквапаркынын администрациясы каза болгон баланын ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Жакынын жоготуу оор, ал эми баланы жоготуу канчалык оор экенин түшүнөбүз. Аквапарктын жетекчилиги окуя үчүн жоопкерчиликтен качпайт, тергөө менен кызматташабыз. Көзөмөл камераларын окуучу бала каза болгон күндөгү тартылган видеолордун баарын тергөөчүгө өткөрүп бердик. Өкмөт бекиткен эрежелер балдардын сууга түшүүсү буйрук менен бекитилген. Сууда коопсуздукту камсыз кылууга жооптуу адамдын, тарбиячылардын, медицина кызматкерлеринин, сууда сүзүү боюнча инструктордун, суудагы куткаруучунун көз алдында жүрүшү керек. Балдарды 12 жашка чейин ата-энесинин кароосусуз жалгыз сууга түшүрүүгө тыюу салынат. Бир учурда 10дон ашпаган баладан турган топторго гана сууга түшүүгө уруксаат берилет. 10 баладан турган ар бир топко бир куткаруучу дайындалыш керек. Тилекке каршы Алатоо эс алуу жайы бул эрежелерди сактабаганы, талаптарга моюн сунбаганы ушундай кайгылуу окуя менен коштолду. Тизилген талаптарды аткарбаган Алатоонун ээлери коомчулуктан кечирим сурагандын ордуна тергөө менен кызматташаарын жарыялады. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү беренелер менен кылмыш иши козголду. Соттук медициналык экспертиза дайындалган учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Кандай гана чуулганды иш болбосун, Ала Тоо рестораны былкылдабай иштеп жаткан соң, анын ээлери ким экенине токтололу. Эсалуу жай Датес жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык. Юстиция министрлигинде азыркы күндө анын ээси катары Өмүрбаева Бакыт Сагындыковна, Нарбаев Бакытбек Макулбекович, Бурулкан Тентимишева көрсөтүлгөн. Дареги Малдыбаев 54 азыркы Ала Тоо борборунун аймагы. Негизинен мейманкана кызматын көрсөтмөк болгону жазылган. Иш жүзүндө бассейн, түнкү клуб, той мааракелери, айтор, көңүл ачуунун көптөгөн түрү боюнча иш алып барат. Өмүрбаева Бакыт Сагындыковна менен Нарбаев Бакытбек Макулбековичтин канчалык дараметтүү экенин Кактус Медиа жазып чыккан. Нарбаев Бакытбекке Адилет Пресс, Филби, Банако ЛТД аттуу мекемелери таандык. Ал эми анын жубайы Өмүрбаева Бакыт Сагындыковна да компьютер жана башка техникаларды ташуу менен алектенген Омега Тек ишканасы бар жана кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаев атындагы фонд катталганы жазылган. Бул фонд коммерциялык эмес, ошондуктан бюджетке акча төлөбөйт. Баса Өмүрбаева Бакыт жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин кызы. Мындан тышкары мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун апасы менен бир тууган. Башкача айтканда, Ала Тоо борборунун ээлери бизнеси түптүү, таанышы күчтүү адамдар. Бул ишкерлерге таандык Ала Тоо борборунун курулгандан тартып, азыркы мүнөткө чейинки тарыхы бүтүндөй талаш тартыш жаңжалдарга бай. Ал курулуп жатканда эле Дайыр Асанов атындагы Жеңиш сейил багынын 14 гектар аянты берилип кеткени чуу жараткан. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын ошол кездеги мэри Иса Өмүркуловго жана бир катар жетекчилерге карата кылмыш ишин козгогон. Андан көп өтпөй Иса Өмүркулов кызматында тапшырган. Бирок кийинчерээк мыйзам бузуу табылбай калган. Ала Тоо борборунда кийин өрт чыгып, коопсуздук эрежелери сакталбаган жай катары таанылды. Бирок тез эле кайра жаңыланып, түркүрөп, эс алуучу жай катары кызмат көрсөтүп жатты. Түнкү клубунда түнү жаш өспүрүмдөр алкоголдук ичимдик менен кармалганы да көпчүлүктүн эсинде.